Урматтуу телекөрүүчүм, жеңелер, апалар, бизге жакыныраак болуңуздар. Биз менен алдыңкы мүнөттөрдө студиябыздын мейманы бар. Бүгүн биз татуулар тууралуу сүйлөшөбүз. Кантип жасаса болот, кандай жасаса аябай даамдуу болот, ошол менен бирге эле. Эгерде сиз менин колуман татуулар жасаган келбейт да дей турган болсоңуз, биз сизге бүгүн жардам беребиз. Студиябыздын мейманы Cake House Бишкек кондитердик студиясынын жетекчиси Дурусбек Эрнисбек уулу келип отурат. Ассаламу алейкум, кутман кечиңиз менен. Алейкум ассалам. Саламатсыздарбы? Дурус ага, сизди көп кырдуу талант деп айтабызбы, же болбосо аябай көп эмгектенген инсан деп айтабызбы? Эмне деп айтсак да туура келет да, баарычы. Рахмат. Буга чейин укалоо атайын сабактарды өтүп, азырдыр өтүп атасыз. Укалоочу салонуңуз дагы бар. Жалпы тил менен айтканда, массаж жасоочу салонуңуз дагы бар. Азыр эми биз торт жасаганды үйрөтөбүз деп атайын студия ачтыңыздар. Ооба. Бул багытта жумуштар кандай болуп атат? Биринчиден ушул студияга чакырганыңыздарга чоң рахмат. Экинчиден жана жогоруда сиз айтып кеткен эжелер, жеңелер жакын отургула дедиңизби? Мен дагы кошумчалап кетейин. Агалар, инилер, байкелер жакыныраак отуруңуздар. Себеби? Боло береби агалар? Мага окшогон деле адамдар бул нерсеге кызыгып калышы мүмкүн. Анда кое туруңуз, Дурус ага. Сөздү улантпай туралы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жалпыңыздар эле төмөндө турган WhatsApp номурду сактаңыздар дагы. Суроо калтырыңыз, же болбосо түз байланышка чыгып, суроо узатсаңыз болот. 59 20 70, шаарыбыздын коду 312 0995 23 23 81 WhatsApp номурлары кызмат көрсөтүп жаткан учуру. Уланталы. Себеби дегенде, мен деле ойлойт элем буга чейин ушул массаж менен гана кетем го деп. Көрсө жанагы бизде макал бар эмеспи, жигитке 70 өнөр аздык кылат деп. Азыркы учурда мен массаждан сырткары бул кондитердикти дагы окуп, ушул багытта изилденип, үйрөнүп жүргөн кезим. Буга чейин мен жанагы Россиядагы Народный кондитер деген программанын жеңүүчүсү, Россиядагы чемпионка эжебиз, Нара Мурзакулова эжекеден дагы ушулар торттор боюнча атайын окугам. Куттуктайбыз. Катуусуз го аябай. Эмгекчисиз го. Ошол үчүн өзүм дагы азыр тортторду жасаймын. Чынын айтканда мындай заказдарды алып, өтө ага киришип иштей элекмин, бирок өзүм үчүн, туугандарым, коллегаларым үчүн буга чейин тортторду жасадым. Ошондон соң түшүндүм, бул нерсени эркектер деле жасаса болот экен, үйрөнүп кете ала турган нерсе экен деп, азыр мен бул нерсени бир гана кыз келиндерге эле эмес, балдарга деле сунуштап жатам. Өзүңүз дагы баш отуңуз менен ошол тармакка бел байладыңыз. Ооба, буга чейин мен жөн гана жетекчи болуп гана ушул нерсени үстүнөн карап, контролдоп, мындай башкарып иштеп келген болсом, азыркы учурда өзүм тортторду жасап иштеп жүрөм. Буюрса дагы алдыда ушул заказдарды да алып иштесемби деген ой максат пландарым болуп атат да. Сиздердин студия кайсы багыттарда иш алып барасыздар? Канча мөөнөттө окутуп даярдайсыздар? Бизде окутуу курстары бар. Андан сырткары биз даяр тортторго заказдарды алабыз. Көбүнчө эле бизге жанагы той мареке, туулган күн, ар кандай багы майрамдарга интернеттен тортторго заказ кылышат. Андан сырткары биз ошо жогоруда айткандай курстарды өтөбүз. Ар кандай мастер-класстарды уюштурабыз. Эми мурда биз жалаң гана тортторду өтүп жүргөн болсок, азыркы учурда кулинарияны дагы кошуп атабыз. Аз-маз ошол бир гана таттууларды эмес, ар кандай нандын түрлөрүн, борсоктун, ошол сыяктуу нерселер менен дагы биз өзүбүздүн ассортиментибизди кеңейтип аткан учурубуз. Жакшы. Мисалы үчүн сиздердин студияга мырзалар келди, окуйбуз деп. Канча аралыкта таттуулар жасаганга торттор жасап үйрөнүп кете алат өз алдынча? Бизде азыр чындап мырзалар деле окугандар бар, бирок жалпысынан эле багы эркек аял деп бөлүнбөйт, бардыгы эле бир убакыт ичинде. Мындайча айтканда өзү 1 айлык программа бар, бирок аны биз мындай тездетилген форматта 12 күндүн ичинде окуп чыгарабыз. Ошол 12 күндүн ичинде 30дан ашык таттуулардын, торт десерттердин түрлөрүн үйрөнүшөт. Күнүнө бир 2-3, кеде 4 түрлөрүн үйрөнүшөт. Айтып атпайсызбы, 1 айлык программаны биз 12 күнгө сыйлыгыштырганбыз депчи. Бул мүмкүнбү негизи? Баарын ошол учурда 12 күн ичинде окуп бүткөнгө же бир күндө канча саат убакыт окушат? Негизи бир күндө 3 сааттан бөлүнгөн. Бирок биз группадагы адамдардын санына, алардын
талабына жана алардын аракетине жараша 3 сааттан 4 саат 5 саатка чейин улануу болот кээде. Андан сырткары бизде 1 ай бүтүп кеткен окуучулар деле бүтүп кеткенден кийин деле унутуп калган болсо же жасаган нерселер окшошпой жаткан болсо бизге кайрадан келип экинчи группа менен деле 2 ай деле 3 ай деле окуса боло берет. Ага кошумча төлөшпөйт. Ошол эле мурда келип окуп кеткендиги үчүн жеңилдик болот. Ооба, бизде буга чейин деле массаж курстары бар эле, өзүңөр билгендей. Ал жакта деле ушундай болчу. 1 айга төлөп, 2 ай 3 ай деле окуй беришчү да. Бул жакта деле ошол системаны койдук. 1 айга эле төлөйсүңөр, калганы чектөө жок, үйрөнгөнгө чейин. Окуганы келип атышпайбы үйрөнгөнүчү? Ошол мисалы үчүн жасаган азыктарыны эмне кылышат? Сатка коюшабы же өздөрү алып кетишеби? Студенттер жасаган азыктардын баардыгын өздөрү ошол жерден жешет, ашкандарын үйлөрүнө алып кетишет. Ал эми продукциялардын баардыгы болсо 1 айда өтүлө турган студиядан берилет. Ан үчүн өздөрү көтөрүп алып келбейт? Кетчү, азыкка кетчү, ошол жерде пайдалана турган кошулмалар бүт баары сиздердин студия тарабынан берилет. Кошула турган азык-түлүктүн баардыгы биздин студиядан берилет. Анан студенттер өздөрү эч кандай продукция алып келишпейт. Бизде бериле турган продукция дагы баягы бүт жогорку сапатта, мындайча айтканда, баягындай химикатсыз, натуралдуу азыктар. Ошондуктан дагы биздин торттордун даамы аябай даамдуу, таттуу болот. Урматтуу теле көрүүчүм, эгерде дал ушундай тортту, таттууну өзүңүз жасап, өзүңүз ушунчалык сыймыктанып, менин колуман ушул нерсе келет турбайбы деп сындоодон өткүңүз келип турса, анда Дурус мырзага кайрылыңыз. Эгерде сиздерге келип окуй турган болсо, кандай талаптар менен, кандай шарттар менен кабыл аласыздар? Бизге болгону каалоосу гана болуш керек. Андан кийин албетте ошол бизде өзүбүздүн эрежелери бар. Кечикпей келүү, тапшырмаларды аткаруу деген. Ошолорду аткарган болсо эле, ал сөзсүз биздин 1 айлык курсубуздун ичинде ал тортторду үйрөнүп чыга алат. Мисалы үчүн талаптарды отпойсузбу? Кандай талаптар коюлат сиздердин окутууда? Биринчи мына эсептеличи. Бизде урматтуу теле көрүүчүм, жазып алыңыз. Ушул талаптарга жооп беришиңиз керек. Бизде болгону өтө катуу деле талап тартиптер жок негизинен алганда. Болгону ошол убакыт саатын тандаш керек. Эртең мененки, күндүзгү жана кечки группалар бар. Ошонун бирөөсүн тандаш керек. Андан кийин контрактты окуу төлөмүн жүргүзүш керек. Окуу башталганга чейин. Себеби дегенде биз ошол группадагы окуучулардын санына карап туруп биз продуктларды алып даярдайбыз. Ошондуктан сөзсүз алдын ала курска жазылыш керек. Ошол күнү келбестен. Анан эми башка катуу талаптар деле жок, жогоруда айткандай. Бир окутуу курсу канча студентке чейин кабыл аласыздар? Канча окутуучуну аласыздар? Бизде бир группада 12 студентке чейин окутсак боло тургандай шарт түзүлгөн. Ошолорго ылайык бүт инструмент, оборудование, курал жак, шаймандар ылайыкташтырылган студиябызда. Ошондуктан биз 12 адамга чейин алып окутабыз. Бир курстун жүрүшүндө? Бир курстун жүрүшүндө, бирок ар дайым эле 12 адам боло бербейт. Көбүнчө бизде орточо бир 7-8-10го чейин эле адамдар болот. Урматтуу теле көрүүчүм, бизге түз байланышка чыгуу үчүн 0995 23-20-81 номерларына телефон чалуу жасабаңыз. Бизге ал номурга, WhatsApp номурга жаланган SMS билдирүү калтырыңыз. Ал эми 59-20-70 шаарыбыздын коду 312. Дал ушул шаардык номурга түз байланышка чыгып өзүңүздүн сурооңузду калтырсаңыз болот. WhatsAppка келген телефон чалууларды тилекке каршы эфирдин жүрүшүндө, эфирдин эрежесине ылайык биз жооп бергенге мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан сиз шаардык номурга чалуу жасаганыңыз туура болот деп эсиңиздерге салып өтөлү. WhatsAppка келип түшкөн SMS билдирүүлөр бар. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен. Дурус мырза жаш өзгөчөлүк чектелеби, чектелбейби деп сурообузга калтырган. Акыркы сандары 182 менен аяктаган абонент. Саламатчылык. Бизде жашы 12ден жогорку жана 12ден жаштан жогоркулар окушту. Алар деле алып кете алышты бул нерсени.
Колдон келет экен көрсө. Көрсө 12 жаштан жогоркулар деле бул нерсени алып кете алат экен. Ошол 12 жаштагы биздин баягы мектеп окуучубуз ушул торторду бизден үйрөнүп кеткенден кийин ал өздөрүнүн кошуналарына, ошол туугандарына торторду жасашып эле ошолордон заказ алып, анан ошолордон угуп келген дагы биздин көп кардарларыбыз бар. Ушул 12 жаштагы бала деле жасай алат турбайбы көрсө деп өздөрү Колдон келет турбайбы, ошондой эле өздөрүнүн балдарын да жөнөткөндөр болуп жатат да бизде. Ошонун арасында мисалы үчүн 12 жаштан деп атпайсызбы? 12 жаштан канча жашка чейин болот? Жаш өзгөчөлүк чектелбейби? Улуу, ортому карап бөлүнбөйт деле. Бардыгы эле ушул бир группада эле окутулат. 12 жаштан жогоркулардын бардыгы. Анан улуулардан ушул пенсиядагы апалар десем деле туура болот да, окуп кетип атышат. Мисалы үчүн апалар көбүнчө эмнени үйрөнүп атышат? Апалар буга чейин мындай дайыма бир жумуштарда иштеп жүрүшкөн. Ушул торттор менен багы кеңири иштеп, же болбосо ушуну жасаганга бир убактысы болбогон бир апалар бар. Анан жана пенсиядан кийин мындай бош отура алышпайт да. Анан как раз ушул өзүнүн багы хоббиси десекпи, ошол нерсени жасаганга убакыт пайда болот экен дагы. Алар эми иштейм дегендери деле бар, акча табам деп. Бизнес кылам дегендери бар, себеби аларда жашоо тажрыйба бар, акча, убакыт деген бар, тааныш деген бар. Иштеп кеткендери деле болот. Андан сырткары кээ бирлери бар өздөрү үчүн эле. Бала чакасы, небереси, үй бүлөсү үчүн эле жашашкандар бар. Жакшы. Бизде түз байланышта көрөрманыбыз бар, кабыл алабыз. Алло, саламатсызбы? Алло. Алло. Кутманды кечиңиз менен, саламатсызбы? Алло. Урматтуу көрүүчү, түз байланыштабыз. Келиңиз, сурооңуз болсо калтырсаңыз болот. Алло. Саламатсызбы, кутманды кечиңиз менен? Адресин айтып койсо жакшы болот эле. 1 айлык курсу канча сом турат? Саламдашалы чалга. Саламатсызбы? Суроо түшүнүктүү болду. Рахмат. Урматтуу көрөрмандар, байланышка чыгаардан мурда өзүңүздү сыналгыдан олагыраак кармап, бизде сыналгыдан эмес, уюлдук телефондон уксаңыз, ортодо байланыш жакшы өтөт. Эгерде бизди сыналгыдан уга турган болсоңуз, анда бизге айткан сөзүңүз кайра өзүңүзгө жаңырып, ортодо байланыш анча өтпөй калуусу мүмкүн. Ошондуктан өзүңүздү да убактыңызды сыйлап, бирдигиңизди сыйлап, бизге байланышка чыгып жатканда айтылган эрежелерди так сактоого чакырабыз. Атайын суроо узаткан эже чоң рахмат. Биздин дарегибиз Бишкек шаарынын так ортосунда, Ала Тоо аянтынын маңдайында Ишеналы Арабаев университетинин жанында жайгашкан. Киев көчөсү 92-чи дом, 2-чи этажда. Андан кийинки суроо баасы жөнүндө сурады. Баасы кандай негизи, ыңгайлуубу баасы же? Баасы бардык эле адамдар үчүн ыңгайлуу десек болот. Себеби бизде 2000 сомдук жанагы 1-2 күндүк мастер-класстардан баштап 15000 сомго чейин. Эгер ал өзү үчүн эле үйдө отуруп жанагы тууган урук ата-энесине, марекелерге, майрамдарга эле жасайм десе, ага бир 5-6 торттун түрүн үйрөнүп алса болот. Ошондой эле бир 10дон ашык десерттердин түрлөрүн үйрөнүп алса болот. Мындай курстарыбыз бизде 6000 сомдон башталат. Ал эми атайын ушул нерсени бүтүп туруп, бир кондитердик бир цехке, фабрика же болбосо иштеп, же болбосо өзүнчө ачып, өзү деле курстарды ачып иштейм десе, же болбосо бизнес кылам десе, торттор сатып. Анда ал үчүн көбүрөөк, анан кийин баягындай жасоого кыйыныраак болгон мындай современный декорлору, баягы өзгөчө кооздуктар менен жасалган тортордун анан ошол эле саны боюнча тортордун саны 10дон ашык, жанагы десерттердин түрлөрү дагы бир 20дан ашык болот да. Жалпысынан 30дан ашык жана таттуулардын жасаганы, жана ошол эле нерселердин сапатын көзөмөлдөгөндү, тех карталарды түзүп, менюларды даярдап, жана ошолорду сатып, кардарларды табуу үчүн, мындайча айтканда, бизнести баштап кетүүгө чейинки болгон жанагы окууларды үйрөтөбүз. Мындайча айтканда, биз өзүбүз кантип баштаганыбыз, ошолор жөнүндө бир сыйра маалымат берип, алар деле баштаган учурда кандай кыйынчылыктар болушу мүмкүн, ошолорун эске алып айтып берип дегендей өзүбүздүн болгон опытыбыз менен бөлүшөбүз. Мындайча айтканда, секрет сактабастан, сыр сактабастан, баары эле ачык болот. Баарын эле ачык эле айтып, алардын дагы бир ийгиликке жетип, мындай айтканда, алар дагы бир жумуш менен камсыз болуп, же башкаларды дагы жумуш менен камсыз кылууга мүмкүнчүлүк болгудай кылып, эми колдон келишинче үйрөткөнгө аракет кылабыз. Кыргызстанда айтайын дегеним, азыр бул багытта өтө деле чоң мындай
конкуренттер жок деп айтсак болот. Азыр айыл жеринде, кандай гана жер болсун, шаар жеринде болсо деле бул нерсеге талап жогору. Мындай нерселерди үйрөнгөнгө бир 15 000 сомго чейин да негизги баасын айтып кетейин. Анан мындай нерселерди үйрөнүп алса, талап жогору, жана жогору айткандай. Эмнеге дегенде, таттууну жакшы көрбөгөн адамды табыш кыйын. Анан ар бир эле үйдө сөзсүз туулган күн болот. Дастаркан жасалат. Ал жерде сатып келбей үйдөн эле жасай калганга, Ал жерде жанагы дастаркандын көркүн ачкан бул таттуулар канчасы торт эмеспи? Буну бардыгы чоңу деле, жашы деле сүйүп жейт. Анын үстүндө өзүң жасаган нерсе бул аябай бир мындай даамдуу, натуралдуу, жана химикатсыз. Анан энеси мындай каалаган көлөмдө жасай аласың да. Анан каалаган формаларды чыгарып, ар кандай жазууларды, сүрөттөр менен иши кылып, өзүң жасаган нерсе бул мындай биринчиден адал. Экинчиден мындай финанс жагынан эстөө келгенде арзан түшөт. Үйдөн жасаганда сатып алганга караганда арзаныраак чыгым болот, Албетте. Мисалы үчүн ошол эле магазинден Дурус мырза, көбүс бүгүн биз таттуулар тууралуу болгон сырдын баарын ачыктап атабыз. Негизинен тортторду заказ менен алганда азыр бардык эле жерде килограммы 1200дөн башталат. 1 килограмм баасы. Торттун баасы. Ал эми заказда 2 килограммдан жогору болот көбүнчө элечи. Мындайча айтканда 2200 сом. Анын үстүнө дагы жанагы кооздолгондору алар менен биригип бир Алар өзүнчө баа. Кооздолгону. Кооздолгонуна өзүнчө баа коюлат. Ошентип бир эле торт бир 2,5 миңдин баа айланасында болуп калат да. Бирок мындай тортту албетте магазиндерден таба албайсың. Себеби мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Бизде бир заказ менен гана болот. Ошон үчүн биз ал нерсенин багы продукциясын мындай индивидуалдуу десек болот да, мындай өзүнчө бирден жасап чыгарылат. Анан багы магазиндерде цехте эми көп-көптөн жасалган үчүн багы эконом болсун деп дагы арзаныраак нерселерди көбүрөөк кошуп жасашат да. Бизде ошол жанагы 2,5 миңдик деген торту деле үйдө жасаса, ал деле арзан болот негизинен. Аябай мындай өздөрү үчүн, үй-бүлө үчүн эконом болот десек болот да. Урматтуу телекөрүүчүм, туулган күндөрдө же кандайдыр бир белгилүү күндөрдө үйүңүзгө конок чакырып, же болбосо үй бүлө мүчөлөрүңүз менен ошол күндү белгилейм деп турган болсоңуз, анда базарга же болбосо дүкөнгө чуркап торт издөөнүн такыр кереги жок болгону. Дурус мырзанын курсуна келиңиз дагы, жазылыңыз. Ошол жерден 12 күндүн аралыгында өзүңүзгө 30дан ашык таттуунун түрүн жасоого мүмкүнчүлүк алсаңыз болот. Дурус мырза, анан дагы мен үчүн аябай кызык да. Мисалы үчүн таттууну жакшы көрбөгөн инсан болбосо керек бул жашоодочу. Ар бир эле инсан алдына таттуу келгенде, торт келгенде, андан эч качан баш тартпайт да. Мен жок, таттуу канча эмесмин дегендер деле келип бир ооз тийип коеюн деп атып, эгерде жага турган болсо, аны ошол бойдон калтырбай даамсыз коюшу мүмкүн да. Тортту аябай даамдуу кылып жасоо үчүн кандай кадамдарга баруу керек? Сиз ошол жерде ушул кондитердик студиянын жетекчиси катары, анан өзүм дагы үйрөндүм деп атпайсызбы? Эмнелерди кошуш керек? Анын бир эле эң бир сыры бар, секрет. Жазып алыңыздар. Душасынан бир аз кошуп коюш керек. Кандай гана торт таттуу жасалбасын, сөзсүз душасынан бир аз гана кошулуп жасалган болсо, ал сөзсүз аябай даамдуу, таттуу болот. Урматтуу телекөрүүчүм, сизде сурооңуз болсо, байланышка чыксаңыз болот. 59 20 70 шаарыбыздын коду 312, 0995 23 23 81 WhatsApp номуруна SMS билдирүү калтырыңыз. WhatsAppка жаланган SMS билдирүү калтырабыз. Эгерде бизге WhatsAppка аудио чалуу жасай турган болсоңуз, тилекке каршы эфирдин эрежесинде биз жооп бергенге мүмкүнчүлүк болбойт. Түз байланышта көрөрманыбыз бар, кабыл алабыз. Алло, саламатсызбы? Алло. Десек, алсап кеткен жагы WhatsAppка келип түшкөн SMS билдирүүлөр бар. Саламатсыздарбы? Дурус мырза, ишиңизге ийгилик каалаймын. Дурус мырза, торттордун баасы канча турат? Ошону менен бирге эле балалуу
аялдар дагы барып ошол жерде үйрөнсө болобу, балдарга мүмкүнчүлүк түзүлгөнбү деп акыркы сандары 787 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Чоң рахмат суроосуна. Албетте, бизде тортторго көбүнчө эле аял киши, кыз келиндер кызыккандыктан азыркы учурда деле балдар менен келип окуп аткандар бар. Ал үчүн ошол жаш балдар үчүн дагы биздин өзүнчө бөлмөбүз бар. Балдар менен келип окуса болот. Экинчиден, торттордун баалары. Bizde 1 kilogram tort 1200 сом болот. Жана жогоруда да айтып кеттик. Ошол эле торттун кооздугуна жана декору деп коебуз, оформлениясына ага дагы үстүнө акча кошулат. Аны багы заказына жараша. Бизге көбүнчө өздөрү багы тандаган тортун көбүнчө интернеттен тандашат элдер. Интернеттен жаккан сүрөттүн тортун бизге жөнөтүшөт, интернеттен, WhatsAppка, Instagramга. А биз ошону карап туруп, анын декору, кооздолгону, кандай жасалган, эмнеден жасалган, ошосуна карап 200 сом, 300, 400 сом, кээде 500 сомго чейинки жанагы кооздолгонуна жараша баа коюлат. Орточо эсеп менен 2-2,5 миң сомдук торт болот. Орточо баасы. Орточо баасы. Ал эми бизде андан деле кичинекей жанагы бента торттор деген бар. 2-3 адамга жете турган порцияда. Алар кичинекей болот. Алар 500 сомдон башталат. Ал эми чоңдугун торттун чоңдугуна, дух ярысный, атайын свадебный торттор бар. Алар ошол чоңдугуна жараша 3000, 4000, 5000 болуп жогорулай берет баалары. Эң жакшы, так туура маалымат ала алдык деген ойдомун. Түз байланышта көрөрмөнүбүз бар, кабыл алабыз. Алло, саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Кутмандуу кечиңиз менен, урматтуу телекөрүүчүм. Сыналгыдан алысыраак туруп алсаңыз. Саламатсызбы? Алло. Тилекке каршы. Алло. Урматтуу телекөрүүчүм, айтылган эрежелерди так сактоого чакырабыз. Эгерде айтылган эрежелерди сактабай турган болсоңуз, анда ортодо байланыш жакшы өтпөй калат. Алло, саламатсызбы? Эсеге алыстап кеткен чагы. Ошондуктан айтылган эрежелерди так сактоого чакырат элем. Саламатсыздарбы, Дурус мырза? Чоң рахмат. Айткым келди, адамгерчиликтүү, жүрөгү таза, мыкты инсан деп. Сагдиана эжекең бар бол, ишиңе ийгилик болсун. Жасап жаткан ишиңе жараткан береке берсин деп акыркы сандары 539 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Ассаламу алейкум, Дурус мырза, ишиңизге ийгилик. 1 айлык окуу курсу канча сом болот? Мамадияр деп акыркы сандары 002 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Мен да барып окусам болобу деп суроосун калтырган экен. Мамадияр мырза экен. Албетте, балдар деле окуса болот. Жана башында айтып кеткендей, мен өзүм да бул курстарды окуп, буга чейин азыр да окуп аткан кезим. Буюрса жакында өзүмдүн автордук мындай бир программамды түзүп атам. Ошонун үстүндө атайын таттуулар тууралуу. Атайын таттуулар боюнча мындай 5 тортту ушу элдерге алып чыгайын деп атам. Өзүмө жаккан. Өзүңүздүн автордук тортуңуз болот. Эми кандай десем, өзүм ойлоп тапкан эмес, мен өзүм аларды мындайча айтканда ар жактан окуп келип туруп, синтез кылдым да. Мындан жакшы, сыйдыгыштырып баарын, мындан жакшы жактарын, мунун жакшы жактарын алып туруп, өзүм багындай өзгөчөлөнтүп, мындайча айтканда жаңы версия, обновление кылып туруп, 5 тортту алып чыгайын деп атам. Алар жакында чыкканда айтам, аттарын. Анан кийин кыргызча ат койдуңузбу ошол таттууларга? Жок, аларды багы өздөрүнүн деле аттары бар негизи. Бирок багы мисалы Наполеон дейбизби же чизкейк дейбизби, бархат, красный бархат дейбизби, кандай гана торт болбосун, ал ар бир багы кондитердин өзүнүн рецепти менен жасалат да. Ар кимдин өзүнүн сыры болот. Ар кимисинин даамы ар кандай болот. Меники дагы сөзсүз башкалардан өзгөчөлөнүп турат. Оформлениясы дагы, даамы дагы, составы, рецепти бүт өзгөчө болот. Мен ойлойм, ал башкаларга да жагат деп ойлойм. Жогоруда айткандай, мен Россиядагы чемпионка эжебизден да окудум, бул жактагы дагы эң жакшы өзүбүздүн кондитерлерден дагы окуп, анын үстүндө практика түрүндө азыр иштеп аткан кезим, программанын үстүндө. Буюрса ошол багы эң популярдуу болгон жакшы 5 тортту мен болгону 5000 сомго эле окутуп үйрөтөйүн деп атам. Себеби мен буга чейин деле 7 жылдан бери атайын курстарды өтүп келем. Анан мен ушул өзүмдүн билгеним менен башкалар менен бөлүшүү мага аябай кызык да. Бөлүшүү жагынан менде тажрыйба бар.
Ал жагынан аянбайсыз, эч нерсе кызганбайсыз. Чыныгы жигиттик деген мырза дурус ба экен, өзүндө бар да. Дурус мырза, айтып калдыңыз, атайын ушул 5 таттуунун өзүмдүн бир программамды түзөйүн депчи. Буну атайын багыт менен окутасызбы? Же жөн гана ушул таттууларды өзүңүздүн бир автордук тортуңуз катары гана сунуштайсызбы? Таттуу сүйүүчүлөргө. Ал тортордун бардыгын биз окутабыз. Ал торторду үйрөнгөн адамдар деле кийин өздөрү жасап, сатып иштешсе деле болот да. Менин биринчи эле максатым ошол үйрөнгөн адамдар жөн гана үйдө гана жасабастан ал торторго заказдарды алып, элдерге сатып, мисалы да, акча тапсын деген максатта ушул нерсени кылайын деп атам буюрса. Себеби бул кондитер бизнеси аябай мындай кирешелүү деп айтсам болот да. Ошол менен бирге эле эч кандай мезгил тандабайт, Эч кандай мезгил тандабайт. Анан бул абдан кызыктуу. Биз жанагы Cake House кондитерлик студиясы деп баягы студия деп ат койгонбуздун себеби дагы бул баягы студия болгон жерде бир баягы кандай десем, мындай творчество, кандай чыгармачылыкты талап кылган нерсе да. Ал жерде адам өзүнүн баягы ичиндеги болгон нерселерин тортко түшүрөт. Ар кандай кооздуктарды ойлоп табып, мындай бир чыгармачылык менен жасала турган нерсе да. Адамдарда бир баягы жан дүйнө эс алат деп айтсам да болот да, торттор жасагандачы. Жасап атканда дагы, жеп атканда дагы. Себеби таттууларды жегенде адамда эндорфин гормондору пайда болот, көбөйөт. Бул гормон адамдарда бактылуулукту баягы адам бактылуу сезе баштайт. Өзүн бактылуу сезе баштайт. Өзүн бактылуу сезе баштайт. Мен бул нерсени мына буга чейин мен өзүм массаж менен да алектенген үчүн ушул жерин окшоштурдум да. Массаж алган адамда дагы ушул эндорфин гормондору бөлүнүп чыгып, адам өзүн бактылуу сезет эмеспи? Бул тортордо дагы сөзсүз адам өзүн бактылуу сезет. Бул бир гана жегенде эле эмес, эң биринчи көргөндө дагы. Себеби торттор бул жаман гана бактылуулук болгон жерде. Майра, мыр, күлкү болгон жерлерде болот эмеспи? Ошон үчүн аны көргөн адам деле сөзсүз өзүн бир бактылуу сезип алат да. Аны качан гана баягы майрамдарда эмес, жөнөкөй күндөрү деле подарка кылып, же болбосо өздөрү жасап жесе, бул ден соолук үчүн, настроение, психика үчүн аябай жакшы нерсе. Биз бала кезде жакшылык туулган күндөрдө эгерде таттуу торт дасторконго келбесе, анда кадимгидей таарынчу элек да. Эмне бүгүн мен туулган күнүм эмеспи депчи. Мен көп ушундай учурду байкагам бала кезде. Ушул таттуу үчүн жакшылык өтпөй калчудай, же болбосо сиз төмөндө айткандай, бул жакшылыктын туулган күнүнүн символу бул торт деп айтсак дагы, таттуу деп айтсак дагы туура болсо керек. Урматтуу телекөрүүчү, биз студиябыздын мейманы менен дагы бир жолу тааныштыралы. Дурусбек Эринсбек уулу таттуулар тууралуу бүгүн сиздерге кенен маалымат берип жаткан учуру. Алдыда биз сиздер менен кайрадан да студияга кайра келебиз. Ага чейин бир мыкты музыкалык чыгарма угалы. Бизге байланышка чыгуу үчүн 592070 шаарыбыздын коду 312, ал эми WhatsApp'ка 0995 23 23 81 тептериңиз дагы өзүңүзгө сактап алып суроо калтырсаңыз болот. Жалаң гана таттуулар тууралуу, ошону менен бирге эле таттууларды үй шартында же болбосо сиз өзүңүздүн жакшылыгыңыздын символу болгон таттууну кантип өз колуңуз менен жасасаңыз болот деген теманын алкагында суроо калтырсаңыз дагы болот. Ага чейин чыгарма угалы, чыгармадан кийин студияга кайра кайтабыз. Cake House Бишкек кондитердик студиясынын жетекчиси Дурусбек Эринс уулу бүгүн студиябыздын мейманы. Биз бүгүн таттуулар тууралуу болгон маалыматтын баарын, ошол менен бирге эле айтылбай жүргөн сырлардын баарын ачтап жаткан учурубуз. Кызыккан сурооңуз болсо байланышыңыз 592070 шаарыбыздын коду 312, 0995 23 23 81 WhatsApp номерларына WhatsApp'тан SMS калтырсаңыз, суроо узатсаңыз болот. Дурус мырза, төмөндө айттыңыз, таттууну жасоо, ошон менен бирге эле бул эч кандай аял эркек, же болбосо ортомун, улумун деп бөлгөн туура эмес депчи. Пенсиядагы апаларыбыз келип окуп атат,
ошону менен бирге эле орто муундун, улуу муундун өкүлдөрү да келип, окуп, үйрөнүп, өз алдынча татуу жасаганды көнүп калышты деп. Сиздердин негизи жумуш баштаганыңыздарга канча убакыт болду? Биздин бул студиянын ачылып башталганына буюрса, январь айында 1 жыл болот. Куттуктайбыз. Рахмат. 1 жылга аяк басып 1 калдыңыздар. жыл чамалап калды, Кудай кааласа. Ошол ачылгандан бери ушул үзүрлүү иштеп келе жатабыз. Биздин студиябызда 5-6 адам эмгектенет. Ал жерде Канча окутуучу бар ошо 5-6 кишинин? 2 мугалимибиз бар. Өзүңүз да окутасыз? Мен өзүм буюрса жакында өзүмдүн программа менен окутуп баштайм. Төмөндө айткан программа менен. Кудай кааласа. Ал мугалимдерибиз чет өлкөдөн окуп келгени бар. Көп жылдан бери окутуп жүргөн жаңы тажрыйбалуу мугалимдер, кондитер, технолог мугалимдерибиз бар. Андан сырткары менеджер жана башка адистер бар. Сиздерден окуп чыккандан кийин атайын бизден окуп чыкты деген күбөлүк бересиздерби? Сертификат деп коет азыр заман тилинде. Бул Кейхаус кондитерлик студиясы ОСО болуп, лицензия алынып, ачылган. Ошондуктан биз бүтүрүүчүлөргө эл аралык жанагы сертификатты беребиз. Ар бир бүтүрүүчүгө. Ошондо 12 күндүн ичинде бир курсту жыйынтыктап, атайын сертификат менен сыйланып чыгып кетишет, Ооба, тездетилген баягы 12 күндүк курстун ичинде ошол бир айлык курсту бүтүрүшүп, сертификат менен чыгып кетишет. Жакшы. Келип түшкөн суроолор бар. Анын ичинде сиздердин жумушуңуздарга ийгилик каалаган көрөрмандарыбыз бар. Акыркы сандар 291 менен аяктаган абонент. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен. Турус мырза, ишиңизге ийгилик болсун. Мен окуйын дедим эле. Төмөндө сиздердин айткан маалыматыңыздарды мен укпай калдым. Мүмкүн болсо кайрадан бир кайталап коесуздар дейт. Урматтуу көрөрман. Эгерде эфирди өткөрүлгөн болсоңуз же жаңыдан кошулган болсоңуз, биздин эфирди башынан кайра кайталап көрүү үчүн атайын YouTube'да Ак Чөлмөк деген каналыбыз бар. Ошол жактан кайталап көрүп алсаңыз болот. Эгерде төмөндөгү суроолорго кайрадан кайталап жооп бере турган болсок, эфирдин убактысы дагы ошол менен бирге эле бир сөздү кайра кайталаган менен башка көрөрмандарды тажатып коюшубуз толук ыктымал. Туура түшүнөсүз деген ойдобуз. Саламатсыздарбы? Акыркы сандары 409 менен аяктаган абонент орус тилинде жазган экен. Мен муну кыргызчага оодарып окуйын. Саламатсыздарбы? Мен 13 жаштамын. Курска кандай жазылсам болот? Ошону менен бирге эле адресиңизди айтып коесузбу? Бир курстун баасы канча сомду түзөт? 12 күндүн ичинде эмес, андан көбүрөөк да окуса болобу деп акыркы сандары 409 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Жакшы, сурооңузга чоң рахмат. Биз менен байланышуу жолдорун айтып кетейин эң алды. Биздин дарегибиз Киев көчөсү 92, ал эми телефон номерларыбыз 0553 40 70 40. Ошондой эле социалдык баракчаларда, Инстаграмда Кейхаус Бишкек десе, биздин баракчабыз бар. Ошол жактан жазып же чалып толук маалымат алса болот. Ал эми окууну болсо 12 күндөн узак окуса болот. Бизде бир күндүк мастер-класстар, ошондой эле бир жумалык, 2 жумалык, андан сырткары баягы өзүнүн квалификациясын жогорулатуу үчүн дагы атайын ушундай семинар, мастер-класстар уюштурулат. Анан азыркы учурда биз торттордун жанагы рецепттерин, программасын, менюсун дагы даярдап атабыз. Биз мындайча айтканда күндөн күнгө жаңы тортторду өзүбүз дагы үйрөнүп келип туруп, жаңы программаны киргизесиздер, жаңы рецепттерди башка жактардан үйрөнүп келип туруп, көбүнчө чет өлкөлөрдөн азыркы учурда популяр болуп аткан тортторду биз ар дайым кошуп, өзгөртүп дагы программаны чоңойтуп дагы турабыз да, ар дайым. Ушул жерде аябай кызык да, мисалы үчүн кайсы бир инсан келди, мага жалаң гана бир багыттагы торттордун жасоо эрежелерин үйрөткүлө десе, бир багытта үйрөтө бересиздерби же ошол бир программанын ичинде гана үйрөтөсүздөрбү? Жок, биз ар бир адамдын жанагы талабына жараша дагы, мындайча айтканда, индивидуалдуу дагы курстарыбыз бар. Эгер ал мурдатан торттор жасап жүргөн болсо, иштеп жүргөн болсо, жон гана өзү билбеген жерлерин гана келип үйрөнөм десе, ал үчүн дагы биз атайын чогуу отуруп, ал менен толук жана сүйлөшүп маалымат алгандан кийин программа түзөбүз. Кайсыл нерселерди ал үйрөнүш керек. Ошол нерселердин программасын жазып, андан ошонун үстүнөн иштеп баштайбыз. Мындайча айтканда, ар бир адамды жеке өнүгүүсүнө дагы жардам беребиз.
Сіздерден үйреніп шыққан оқушылар қазіргі учурда қанша оқушының саны қанша болды? Анан сіздерден бүтіп шыққан балдар қандай игіліктерді, қандай көрсөткүчтөрдү көрсөтүп жатышат? Саны боюнча так айта албайбыз. Чындап эсептеп өтүрбүз. Болжолу бир ар бир айда бизде 2ден 3дөн кээде 4кө чейин группалар болуп калат да. Мындайча айтканда бир 20-30 адам ар айда окуса, 10 айда бир 200-300 адамды окуттук деп болжолдой алам. Алардын ичинен иштейм, жоксо өзүм ачам дегендер уже ачып кетип иштеп жаткандар да бар. Өз алдынча атайын кондитер цехтерди ачып иштегендер. Ооба, өз алдынча ошо биздикиндей эле студия кылып ачкандар дагы бар, же болбосо мындай кофейня сыяктуу кылып чай кофеси менен 1-2 столдорду коюп, өздөрүнүн таттууларын элдерге сунуштап, же болбосо мындай холодильник витриналарды коюп алып туруп, ошол жерде гана сатып иштегендер дагы бар. Буюрса алар жөнүндө биз өзүбүздүн баракчага биздин жанагы студенттердин ийгиликтери деп туруп буюрса чыгарабыз. Окуучулардын ийгиликтери, бизден бүткөн бүтүрүүчүлөрдүн ийгиликтери деп. Кудай кааласа биздин бүтүрүүчүлөрдүн ийгиликтерин чыгарабыз. Ал жактан мындай көрүп билсе болот. Жакшы. Дагы суроолор бар. Бул жакта көпчүлүк учурда көрөрмандарыбызга да аябай кызык болуп жаткан экен. Ушул жакшылык үлпөт тойлорго жасаган таттуулар тууралуу дагы келип түшкөн билдирүүлөр бар. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен 5-канал ишиңиздерге ийгилик болсун деп чоң рахмат. 5-каналдын 25 жылдык мааракеңер менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Ар дайым элге ушундай жагымдуу маанай тартуулап жүрө бергиле. Бар болгула, чыгармачылык жамаатыңарга ийгиликтерди гана каалайбыз. Дурус мырза, сизге суроом, биринчиден ишиңизге ийгилик болсун. Сиздердин жасап жаткан тортторуңуздарды кайсы жактан сатып алсак болот? Жана 4 кабаттуу торттун баасы канча сомдон сатылат? Атайын буйртма берсек болобу деп акыр сандары 792 менен аяктаган абонент смс билдирүүсүн калтырган. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Рахмат суроого. Биз азыркы учурда бир гана өзүбүздүн студиябыздан гана жасап, ошол эле учурда доставкасын жеткирип берүүсүн дагы аткарып келе жатабыз. Ким эгер шаарда болуп жакын болсо, алар буйртма даяр болгондо өздөрү алып кетсе болот. Дареги жогоруда айтып кеткен Киев көчөсү 92. Ал эми жанагы 4 кабаттуу торт боюнча. Аны мен азыр так баасын айта албайм. Себеби ал торт эмнеден жасалат, кандай кошулмалар кандай болот, кошулмалар болот, кайсыл торттун түрү болот. Аны биздин номерларга байланышса, биздин менеджерлер тактап туруп, андан кийин баасын айтып бере алышат. Дурус мырза, төмөндө айттыңыз, таттууну аябай көп жей турган болсоң, же болбосо таттууну жегенде өзүңдүн бактылуу сезесиң деп айттыңыз да. А бирок ошол сезимдерди сиз таттууну жасап жаткан учурда дагы, таттууну жасап дагы өзүңүздү бактылуу сезсеңиз болот деп айттыңыз. Бул үй кожойкелери үчүн, анан ошол менен бирге эле өзүнүн жөндөмүн дагы өркүндөтөм деген инсандар үчүн жакшы маалымат болду деген ойдомун мен жеке пикиримде. Анткени ким эле бактылуу болууну каалабайт, туурабы? Туура. Мен азыр билбейм көрөрмандарга кандай болуп атат. Мен ушул жерде ушул Дурус мырзанын айтып аткан сөздөрүн угуп атып эле өзүмдү ушунчалык бактылуу сезип атам. Анткени ушундай маалыматты сиздерге берип жатканыма аябай бактылуу болуп атам. Торту жебесем делечи. Эгерде ошол торту мен даамсыз көрө турган болсом, анда такыр эле жашоом башкача элестетип, сиздерге дагы да жакшы маанай тартуулоого мындан дагы 200% кепилдик менен аракет жасайбыз. Дурус мырза, айтайын деген оюм, берейин деген суроо. Ушул таттууларды жасап жатканда, мисалы үчүн ашпозчуларда ушундай бир айтылган куйкум сөз бар эмеспи? Эгерде тамактын тузун ачуура салып кое турган болсо, сен бирөөнү сүйүп калган окшойсуң, депчи. Торт жасап жатканда деле ушундай учурлар болобу? Бирдемесин ашыкча кошуп ийип жеген болуп калып. Ал сөзсүз болот. Көбүнчө башында мен деле жаңы үйрөнүп атканда. Жаңы үйрөнүп атканда бир нерсесин унутуп калып, кошпой калып, же болбосо бир нерсесинин граммын ашыкчараак кылып койсоң деле торт окшошпой калат да. Торт ушунчалык назик болот. Ага мындай настроениең начар болсо дагы ошол тортко өтүп калат да.
Жок, жөнүңүзчү. Мындай Эгерде окшошпой калат дейин. Эгерде торту татууну жасап баштаганда, эми өз алдынча жасайм деп жеңелерибиз келип үйрөндү. Анан уулунун же жолдошунун же кызын туулган күнү болуп калды, же болот алдыда. Жасап жатканда сырттан кандайдыр бир терс окуя ошол тортко таасир этиши мүмкүнбү? Жасап жаткан учурда. Торту жасап атканда эң биринчи өзүңдүн маанайың жакшы болуш керек. Антпесе тортко ал таасирин берет. Ошол эле сыңары кошумчалай. Эгер жана жогоруда айтпадык, бул назик нерсе деп. Бардык нерсени өзүнө сиңирип алат да. Ар кандай терс ойлор болсо деле, же болбосо бир терс жыттар болсо деле. Эгер өзүңдүн бир духиң болсо дагы, ал нерсе тортко сиңип калат. Торттун даамын дагы жытын дагы ал бузуп коет. Ошон үчүн биз баягы холодильниктерде сактаганда дагы торттун өзүн гана сактайбыз да ар дайым. Себеби башка торттун дагы жыты өтүп калбагандай болуш керек да. Дурус мырза, сиздердин жумуш жасап жатканыңыздарга, ушул кондитердик курсуңуздардын иштеп жатканына, студияңыздардын иштеп жатканына буюрса январь айында 1 жыл болот, Кудай кааласа 1 жыл болот. Анда бул сөз сиздерге тиешелүү эмес. Көпчүлүк учурда жаңы жылда же жаңы жылдын алдынан таттуулар аябай көп сатыкка чыгат, бирок ошол таттуулардын арасында көпчүлүгү Дурус мырза айткандай, ушул жасап жаткан адистин, устанын деп коебузбу, маанайы жакшы болбой калабы, же ошол учурда кандайдыр бир терс эмоциялар болуп кетеби билбейм. Жылда жаңы жыл келатат, бирок торттордун даамы анча болбой калат да. Бул эмнеден ушундай болот? Же ошол учурда суроо талап көп болот, алсаң да аласың, албасаң да аласың деген эле принципте чыгарып салышабы? Бул ошол кондитердин маанайы. Албетте бул сиздерге тиешелүү эмес, анткени сиздер жаңы жылга торт жасап көрө эле экенсиздер али. Кандай болот ушуну сиз ушул жасап жаткан инсан катары айтыңызчы, же ал учурда базар баасынан ылдыйраак болсун, же көбүрөөк сандагы торт сатып калалы деген ойдо ушундай жасап коюшабы? Ошол эми көпчүлүк учурда ошо сиз айткандай дагы болуп, ошо көбүрөөк пайда көрөйлү деген максатта сапаты бир начар продуктылардан жасап коюп ошондой болуп калышы мүмкүн. Анан эми биздин тажрыйба менен айтканда ошол кондитердин маанайына байланыштуу болот да. Ошон үчүн биз кондитерлерди мындай бапештеп, баягы маанай түшүп калбагандай кылып, алар менен жакшы мамиледе болобуз да ар дайым. Эгер торт жасап атканында маанайын бузуп койгон болсоң, анын торту жакшы окшошпой калат. Урматтуу ушундай таттуулар жасап иштеген байкелер, эжекелер, мырзалар, айымдар, алдыда белгилүү күндөр келатат, жаңы жыл майрамы келатат, жакшылык туулган күндөр келатат. Ошону менен бирге эле азыр күз айында ушунчалык той топур, жакшылык кечелер аябай көп болуп жаткан учуру мээримиңизди төгүп, тел тартпай, жана андай жаман ойлорду алыс ыргытып, сүйүүңүздү ошол торт карынаңыз деп айтат элем. Анткени жаңы жыл майрамында торт алайын деп алсаң эле бир башкача сезимде калып калган учурлар көп болот да. Эгерде ошондой сезимде калууну каалабасаңыз, анда сиз Дурус мырзанын атайын студиясына келип, үйрөнүп, өз алдынча ошол кечелерди өзүңүздүн маанайыңызды, өзүңүздүн сүйүүңүздү, мээримиңизди бөлүп, үй бүлө мүчөлөрүңүзгө, жакындарыңызга аябай таттууларды тартууласаңыз болот. Дурус мырза, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Бизди көрүп жаткан, суроо калтырган көрөрмандарга ошону менен бирге эле атайын убактыңызды бөлүп, бүгүнкү кечте ушул торттун, таттуулардын сырын, анан кенен маалымат бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Жасап аткан ишиңиздерге жараткан Кудай береке берсин. Сиздерден үйрөнүп чыккан ар бир окуучу, ар бир ушул таттуу жасаган уста деп айталычы, адистер булар сүйүүсү менен, мээрими менен жасап жаткан жумушунан рахаттанып, өзүнүн атайын кардарларын таба берсин деген тилекти айталы. Бизди көрүп жаткан көрөрмандарга сизден эки ооз сөз болсун деңиз. Сиздерге да чоң рахмат, атайын өзүңүздөрдүн студияңыздарга чакырганыңыздарга. Ошондой эле биздин теле көрүүчүлөр баардыгыңыздарга чын ден соолук, ар дайым күлүп жайнап бактылуу болуп жүрөңүздөр. Ошону менен бирге эле ар бириңиздер өз алдынча таттуу жасаганды үйрөнүп алыңыздар.
Дұрыс мырзанын сөзі. Тамаша албетте. Студиясының мейманы Кейк Хаус Бишкек кондитердик студиясының жетекчиси Дурусбек Эринсбек уулу болду. Эфирде өткөзүп жүргөн болсоңуз, кайгырбаңыз, капаланбаңыз. Бизди YouTube'дан Ак Чөлмөк программасын издеп, ошол жактан кайра кайталап көрсөңүз болот. Ай түнде де